ажарлуу ырчы айым, аябагандай таланттуу ырчы айым деп айтсак болот. Легендарлуу Кызбырак тобунун экс-солисткасы Азалия айым мейманда. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Кутман Таңғы таңыңыздар маанайыңыз менен. кандай? Жакшы. Жаркылдап турасыз. Эң сонун биздики да жакшы маанайыбыз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, оңой эле таап алдым. Эң сонун, абдан жакшы. Бүгүнкү темага кайрылып келсек, Азалия айым, бүгүн биз жайкай салууну кандай өткөрдүңүз деген теманын үстүндө кеп кызгып жатабыз. Сизде жайкай салуу кандай өттү, кайсыл жакта өттү? Мына ушул тууралуу айтып берсеңиз. Жайкай салуу бардыгыбыз кыргыз эли сыймыктанчу жерибиз. Бул Ысык көлгө барып келдим. Курбу кыздарым менен 3 ирет барып келиптирмин. Июндун аягынан башталган. Айта кетчү нерсе, бул жай мага бат эле өтүп кетти. Көз ачып жумганча эле өтүп кетти. Бирок мен ойлойм, ушул күздүн башкы айларында, сентябрда буюрса эмгек эргүүсүнө чыгып улантам деп ойлойм. Демек сиз үчүн жайкай салуу аз болуп калды. Ооба, албетте, анткени мен иш менен бирге эс алууну айкалыштырдым, бирок мен каалагандай эс алуу болбой калды десем болот. Демек сиздин купуңузга толгон жок эс алуу, ошондуктан кайрадан улантасыз. Күзүндө. Эң сонун. Ардактуу замандаштар, эгер сиздер Азалия айымга суроо берем деген болсоңуздар, экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдоңуздар. Ал эми биз жооп алганга сөзсүз түрдө аракет жасайбыз. Азалия айым, чыгармачылыкка кайрылып келсек, чыгармачылык жолдо Кызбырак тобунан кетип, өз алдынча жеке ырчы болуп кадам таштап келатырсыз. Канча убакыт болду жана буга эмне себеп болду деген суроо. Рахмат сурооңузга. Негизи Кызбырак тобуна келгениме быйыл 7 жыл болду десем болот. Бирок ушул кыштын биринчи айлар, ушул жылдын биринчи айларынан баштап топто ырдабай калгам негизинен. Анткени биз жаңы кыздарды топтодук. Сайкал өзү топтоду десем болот. Анан ошол убактан бери ойлонуп келгем, жалгыз ырдасамбы, же ырдабай эле койсомбу депчи. Анан ушунчалык бир аз ойлонуп көрүп, анан өзүмө жыйынтык чыгардым, балким мен даярмын деп. Анан жалгыз ырдап чыгууга аттандым десем болот. Эң сонун. Жалгыз аттанууда кандай айырмачылыктар бар экен? Балким тоскоолдуктар же болбосо кыйынчылыктар байкалабы? Кандай айырмасы жокпу? Айырмасы бар экен, асман менен жердей эле. Себеби дегенде Кызбырак тобунда ырдап жүргөндө бизге ырдын репертуары даяр болчу, костюмдарды ошол бир имиджде тиктирчүк, клиптерге эми канча 4 кыз болсок 4, 5 кыз болсок 5, ар тарапка жөнөп кетчик. Радиолорго ырларды дагы бири-биринен бөлүштүрүп тарап иштер бат аткарылчу. Мисалы мен көбүнчө ошол иш кагаздары боюнча жүгүрчүмүн, мисал болуп калчу. Сайкал менен клиптин үстүндө иштеп калчык күнү-түнү. Ал эми азыр болсо мен жалгыз ырдаганымдын эмнеси менен айырмалат. Бул өзүң бүт жерине жалгыз жүгүрөт экенсиң. Ырдаган стилинен баштап, тандоосунан баштап, кандай репертуарды ырдасам деп, каяка кайрылсам болот, эмне кылсам, кайсы радиолорго берсем. Мен ушундан бери мына 1 ай болуптур жалгыз иштеп баштаганыма. Бир клипти тарттык, буюрса экинчи ырдын үстүндө иштеп атабыз, буюрса сразу эле клип тарталык деген ой бар. Ошол бир клиптин үстүндө иштөө мага абдан бир кыйынчылыктарды жаратты десем болот, бирок эми буюрса аны күбө болосуздар жакында. Ал эми Кызбыракта сиз көшөгө артында жумуштардын басымдуу бөлүгүн жасап жүрсөңүз, сиз үчүн анчалык деле оорчулук жаралган эмес болсо керек. Мындай болуп калат экен да, баягы чыгармачылык менен алпурушуп, чыгармачылык менен чогуу жүргөндө билип калат экенсиң. Каяка кайрылыш керек, кимге барыш керек. Канткенде бул маселе чечилет. Ошондуктан ал нерсеси мага оңой болду десем болот. Мындан жакшы. Жакшы. Бизге WhatsApp аркылуу келген каттар келүүдө. Аягы 394 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Азалия?
Жалгыз ырдап чыгып жатам деп калдыңыз. Дагы да жаңы ырларыңызга качан күбө болуп калабыз? Продюсер менен иштешесизби дейт. Рахмат сурооңузга. Айтып кеткендей эле ошол экинчи ырдын үстүндө иштеп атам. Бул да жалгыз дегендей. Буюрса ушул бир айдын ичинде чыгып калат деп ойлойм. Толук эсе. Ал эми продюсер менен азыр мен иштешкен жокмун. Баягы музыкалык продюсерим бар. Эко Records деген студия. Ал жерде Эрнст Умиталиев деген агабыз мага көз баш болуп, ошол ырлардын кандай жаралса ошол үстүндө иштеп жардам берип жүрөт. Негизи баягы сиз чыгарманы тандоодо кантип тандайсыз, эмнесине карап? Кыз бурактын стилинде, мисалы, кыргыз элине сиңимдүү ырларды ырдап, баягы кыргыз колорити бар, мисалы да, ушундай сыяктуу ырлар ырдалчу. Баягы азыр менин репертуарым эмнеси менен айырмаланат? Бул бир аз жаштарга ыктап атам. Анан эми балким бул менин образымды, менин имиджимди балким улуу муун дагы жактырып калат. Азаматсыз. Бизге келген кийинки кат менен тааныштырсак, аягы 268 менен аяктаган абонент. Салам Азалия эже, мен сизди көрүп жатам. Кечээ сизден инстадан сурап алгам, качан келесиз деп. Тоң районуна салам жолдоп коюңузчу дейт. Чоң рахмат. Инстаграмдан сураса керек, Тоң районуна ысык салам. Не дейбиз? Сиздерге бардык жакшылыктарды каалайм. Бар болуңуздар. Эң сонун, абдан жакшы. Бүгүнкү темага кайрылып келсек, Азалия айым, сизге эс алуунун кандай түрү жагат? Кандай, балким жаратылыш коюнундай салган жагабы? Же балким экстремалдуу эс алуулары? Же болбосо жаңы шаарларга саякаттоо жагабы? Албетте, адам баласы болгондон кийин жер шарын көрүп, жер кыдырып, дүйнө жүзүн көргүм келет. Албетте, бул дагы биздин ар бирибиздин ой максатыбыз деп ойлойм. Ошондой эле мен дагы ошондой эле жер жүзүн кыдырып, эл жерди көргүм келет. Буга чейин аз да болсо кыз бурактоо менен эл жерди көрүп келдик десем жаңылышпайм. Эми буюрса дагы пландар бар. Ал эми мага кандай эс алуу жагат? Негизи болот жакын адамдарың менен ошол жаратылыштын койнунда, таза абада, же болбосо ысык көлдүн жээгинде эс алуу дегендей. Эгерде жалгыз эс ала турган болсом, анда үйдө эле кадимкидей эле уктап, каалаганыңды жеп, телевизор көрүп дегендей. Пирамида каналы. Эң сонун. Айтсаңыз, сиздин баягы алдыда, мисалы үчүн чыгармачылыкка өзүңүз жалгыз аттанып баштадыңыз дегендей, келечекте өзүңүз дагы ошол бир кыз бурак тобундай болгон бир топ ачсам деген өзүңүздүн бир кыялдарыңыз, үмүттөрүңүз барбы? Топ ачсам деген кыялдарым келе эле экен, андай ойлор, бирок мен мындай кээде ойлоп койчумун, балким жаш муундарга жардам берем. Музыкалык продюсер катары же көрсөтүүчү адам катары эле. Абдан жакшы. Эң сонун. Аягы 941 менен аяктаган абоненттен келиптир. Нарынга качан концерт коюп келесиз дейт. Негизи эле жеке концерт берейин деген ойлор, пландар барбы алдыда? Качан берейин деп жатасыз? Жеке концертке эми бир аз да иштеш керек. Анткени мен жалгыз ырдап баштаганыма бир ай эле болду. Эми ал пландар деле бар, албетте чыгармачыл адам болгондон кийин элге жакын болуш керек. Биз кыз бурак тобу менен ушу Кыргызстандын Жек Дубанына кыдырып концерт коюп жүрчүбүз. Буюрса бул нерсе деле менде опыт десем болот, опыт бар. Ал эми Нарын жергесине чакырсаңыздар барам. Өзүм Нарын жергесинен болом. Ойлошот, баягы кыз буракта ырдайсыз десе эле Оштон же Жалал Абадтан депчи, бирок өзүм ошо түбүм Нарындан, ата энем Ат Башыдан болушат.
сиздердин жериңиздерге барбасам болбой калат го. Эң сонун аягы 394 менен аяктаган абонент жазып жатат. Каалоо тилек айтып. Азалия эже, көрөрмандарыңыз көбөйө берсин, иштериңиз ийгиликтүү болсун дейт. Чоң рахмат. Мына ушул сиздерге багытта дагы. көптөгөн каалоо тилек айтуу максатында келген каттар аябай көп келүүдө. Рахмат сиздерге дагы бардык жакшылыктар. Музыкалык чыгарма аткарып бериңиз деп суранып жатат. Биз мына ушул телегөрүүчүлөрдүн сунушун какпай, сизден бир куплет болсо да, кыскача бир жандуу үн менен чыгарма сураналы. Бир куплет, Келиңиз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Ушул бардыгыбызга эле белгилүү болгон ырлардан ырдап берейин. Асылбек Өзүбековдун Өмүр деген ыры. Эң сонун чыгарма. Жакшы болот, келиңиз. Өмүр деген кыпкызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган, өмүр барда өкүнбөстөн ойноп гүл, өмүр өтсө жаралбайбыз кайрадан. Асабатсыз. Эң сонун. Мойгон элеккен. Кечирим сурайм. Мына ошого карабай биздин телегөрүүчүлөрдүн сунушун четке какпай ырдап бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азалия айым, негизи эле биздин эстрада жылдыздарыбыз элибиздин жакшылыктарында кызмат кылып калышат. Сиз бул багытта, бул тармакка аралашайын деген оюңуз барбы? Тойлорго ырдап жакшылыктарда бар. Анткени кайра эле айтып кеткендей, өзүмдө опыт деген биз деле ошол ырчылар кимдер? Ырчылар булар элдин эле адамдары, элге жакын адамдар, эл каалаган, эл самаган ырларды ырдайбыз дегендей. Ошондуктан эмнеге болбосуздур? Эгерде ушундай тойлорго чакыруулар болсо, сиз сөзсүз түрдө барып кызмат кылып келесиз. Ооба, Абдан жакшы. Даярмын. Эң сонун. Бизге келген каттар аябай көп. Айымдардан келген кат окшойт. Аягы 24 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, Азалия эже, кайсыл жактан кийинесиз? Чачыңызды эмне дейт? Карага боеп көрбөйсүзбү дейт. Сизге жеке стилисттер таба баштады. Чоң рахмат. Чачымды негизи карага боеп көргөм бир жолу. Боеп көрсөм улуу болуп көрүнүп калат экенмин. Анан күрөң түскө боеп калгам. Аябай эле мындай күңүр түстөрдөн ушу күрөң түстү тандап, күрөң түскө боеп калам. Бирок балким туура советтир. Боеп көрөттүрмүн. Ал эми кийимдеримди бүт эле жерден алам. Мага кайсы жер жакса, ошол жака барып эле ала берем. Жарашса болду главное. Өзүңүзгө өзүңүз стилистсиз. Сиздин өзгөчө баягы өзүнчө стилиңиз жок. Өзүңүз тандайсыз бардык кийимдерди. Баягы мага айтып калган Азалия, сага бул жарашат. Же болбосо сен могу жериң мондай кийинсең, мондай болуп каласың деп мага совет өзүнүн эмелерин айтса, ошолорду укканга аракет кылам. Бирок өзүм эле стилистмин. Өзүм керек жарашыктуу нерселерди табам деп ойлойм. Эң сонун. Ойын биз кийинки суроону узатсак, аягы 222 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Азалия, сиз кайсыл музыкалык окуу жайды бүттүңүз эле? Же болбосо кайсыл окуу жайды? Шопоков шаарынан салам дейт. Сиздерге да салам, ысык салам дегендей. Мен экинчи Бишкектеги экинчи музыкалык балдар музыкалык мектебинин комуз аспаптар бөлүмүндө 5 жыл окуп, аттестат, дипломум бар. Музыкалык билимим ошол десем болот. Анткени биз деген окуп жүргөндө бүт тармакты камтыган окуу болгон. Сольфеджио, музыкалык литература деген сыяктуу бүт хорго да барчык, пианино, фортепиано. Жана ар кандай музыкалык балдар музыкалык фестивалдарга катышкам кичинекей кезимде.
Кыз буракка келүүңүздүн да башкы себеби мына ушул комузда кол ойнотконуңуз болсо керек балким. Жок, мен кыз буракка келгенге чейин өзүм жалгыз ырдап жүргөм. Эң биринчи жолу сахнага 17 жашымда чыккам. Музыкалык проектке катышып өтүп кеткем. Бирок негизи башында мен кичинекей кезимден бери эле ошол чыгармачылыкка жакынмын. Мен 8-классымда алып баруучу болгом. 5-классымда мени жанагы жарнамалык роликке тандап кетишкен, ошол жакта тартылгам. Кичинекей кезимден эле жакын болчумун ушундай камерага. Биздин кесипте иште болуп кетип турбайсызбы сиз? Кандай алып жүрүүгө жакын болуп жүргөм. Анан эле ошол 16-17 жашыман баштап ырдоого ыктап кеттим. Жакшы. Айтсаңыз, баягы кыз буракта сиз 7 жыл болуптур ырдаганма дедиңиз. Анан деги эле ошол 7 жыл ичинде сиз кыз бурак тобунан өзүңүзгө эмне ала алдыңыз? Сизге кыз бурак эмнени үйрөттү? Кыз бурак мен үчүн бул чыгармачылыктагы мектебим десем болот. Ал жерден мен өзүмдү кандай алып жүрүүдөн баштап ырдоо стили, ошондой эле айтып кеткендей эле эл жырды көргөм. Кыз буракта мен бүт жактан такшалдым десем болот. Үй жумуштарынан дагы десем болот. Кожойкенин дагы иштерин кылып дегендей ар тармактуу жактан өстүм деп ойлойм. Азыр балким мени Азали деп таанып калган адамдар болсо, бул албетте көбүнчө бул ошо кыз буракта ырдап жүргөнүмдүн таасири десем болот, себеби десем болот. Эң сонун. Аягы 380 миң аяктаган абонент кандайсыз, канча бир туугансыз дейт. Жакшымын. 3 бир тууганмын. Улуу байкем, эжем, анан мен. Үчөөбүзбүз. Демек сиз эң кичүүсү, эркеси. Кичүүсүмүн, ооба. Эркеси десем болот. Азыр үйдө үчөөбүз жашайбыз. Папа, мама, мен. Жакшы. Аягы 24 миң аяктаган абонент Нурлан Насип байке менен дуэт ырдап чыксаңыз кандай болот? Балким ырдап көрөсүз дейт. Нурланды сыйлайм. Инсан катары аябай жакшы адам. Көргөн жерден саламдашып турабыз, бирок жакын катнашып күндө сүйлөшпөйбүз дегендей. Нурландын чыгармачылыгы ал ийгиликтүү чыгармачыл инсан десем болот. Эгерде андай сунуш болсо же ошондой идея болсо, албетте сыймыктануу менен эле кабыл алам деп ойлойм. Майс болгот экен. Көрүп жаткан болсо Нурлан мырза, сунушту мырзалык кылып биринчи бериңиз сиз. Албетте тамашамын баары чындыгына жараша дегендей. Азали айым, негизи эле бир күндүк иш планыңыз кандай өтөт? Бүгүн турдуңуз балким, азыр эфирден чыгып дагы эмне кыласыз дегендей. Негизи мен чыгармачылыктан тышкары өзүмдүн да жумушум бар. Бирок ал кесип баягы университетти бүткөн кесибим менен иштебейм. Ал башка кесип. Ал жакта мен эртеменки саат 8:30 кечки 5:30 чейин иштейм. Негизи күнүм ошол эртең менен туруп жумушка бармай дегендей, анан жумуштан чыгып алып, анан чыгармачылык менен алектенем. Баарына жетишесиз демек. Аракет кылам, Азаматсыз Азали айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге кызыктуу маек куруп бердиңиз. Аябай ачылып, биздин студиябыз буга чейин бир аз 50% сулуулукка бөлөнүп турган болсо, сиз келгенден кийин сулуулукка бөлөндү. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да чоң рахмат мени чакырганыңыздарга. Чыгармачылык албан ийгиликтерди каалайбыз сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто ажар ырчы айым Азалия болуп өттү.